Анан эртең жашооңорду оңой иштеп атат да. Алар келген жок. Алардын талапкер биздей болуп элди алдап чыга албайт. Алардын адамдары келет. Алардын адамдар акча берет. Айриңерди саткыла, мага 5 жылдык мөөнөтүмдү узартып бергиле деп келет да. Ошону таластыктар алып атат да. Мен таң калдым, кече bir сутка жүрдүк, 4 жерде жолугуш өткөрдүк да. Анан бир дагы жолу фасол мочо сунуп берген жок. Ол да таң көр, бул талаштар менен байып кеткенине таң калдым. Көрсө фасолдун баасы эмес, добуштун баасы көтөрүлүп атты да. Мен кечинде бакайрлыктардан уктум. Кечинде шекерде жолугушуудан кийин Бакайыр айылдын бир топ аксакалдары келди, айтты, 15 добуш 70 миңге чыкты деди. Ана мен бөлүп көрсөм 4 миңден ашып кетти. Атаңгар, ошол үчүн унчукпай аткан турбай, фасол менен иш жок болуп калды. Жемесе таласка ким келсе, биринчи эле салам берет, экинчи фасолду берет. Туурабы? Ошондой беле, ошондой. Мына азыр деле фасол жеп унчукпай турсаң да. Фасолдун баасы 70 сом болгончо, бир добуштун баасы 4 миң болсо, ошактан пайда көп болот го? 70 сом жасалат да. 70 сом. Анан мен бүткөн Бакайырдын Ылдый айылына ошол атактуу эле биздин байкелер ошол келип турду. Ылдый айылга 1,5 миллион сом берем көпөрөңөргө. Бирок силер кепилдик бергиле, мага добуш бересиңер деп турду. Мына чындык. Анан ошол 5 аксакал келип чай ичип тамак ичип отурдук. Ошолор айтты. Өткөндө дагы ушундай келип, айылыбызга 5 бози алып берип, бир партия мен айтпай эле коеюн. Анан добушум барын жүктөп кеткен дейт да. Анан ошондо айткан дейт, эмне болдуңар силер? Ата мекенде жүрүп калдыңарбы шимшүйүп? Эми дагы каласыңар алгыла дейт. Ушул жаман болуп атат, айылдын эли акчага агылып баратат дейт да. Ошол 1,5 миллионду алгысы келип эле үймөй жүрөт дейт да. Ошо 1,5 миллион сом менен эки көпүрөнү оңдоп алат экен, анан бүттү да. Балдарга көпүрөнү качан курабыз биз? Келечекке көчү көпүрөнү кандай салабыз? Көпүрө бүтөт, ал өкмөттүн күчү менен бүтөт. Ал бизге окшогон депутат болсок, аны биз мындай эле оңой эле бүтүрөбүз. Бирок баягы каканга муштагы дал ушул убакта келип алып туруп, көпүрөңөрдү бүтүрүп бересиз, добушуңарды бергиле десе, ошо айылдын эли ойлонуп калыптыр да. Мына көрпенделик. Анан таң каласың ошо талапкерлергечи, ушул жактагы жана бийликтеги ыктаган, бийликтин сөзүнөн чыкпаган талапкерлерчи. Беттери бетон экен да. Сен эртеңки келечегиңди ойло да. Сен болуп тур. Бүгүн элдин добушун сатып алдың. Анан эртең депутат болуп катталып алдың. Кантип айылга келесиң? Сен кантип менин катарымда туруп сүйлөйсүң? Мен айтам да, мен кадырым менен келгем. Сен капчыгың менен келгенсиң. Мен тилим чыгарып келгем, сен пулуң чыгарып келгенсиң. Сен экөөбүз эки сорттогу адамбыз. Мен өзүмдү айтсам болот, мандаттуумун деп. Сен мансаптуусун айтсаң болот. Анткени депутат деген бул мандат, бул элдин өкүлү деген күбөлүк. Мына силер берген мага күбөлүк бул мандат. Эгер байларга берсең ал мансап. Мансапкор деп эмнени айтат? Бул бийликтин өкүлүн айтат. Бийлигин сактап, ошол байлык аркылуу бийликке кысым көрсөткөн адамды олигарх дейт. Бизде азыр олигархтар келатат. Олигархтар 30 жылдан бери олигархтар ордуста жылгыскан жок. Дагы канча жыл кыргыз чыдаш керек? Дагы канча жыл биз буларды багыш керекпиз? Заман өзгөрө турган учур келсе, биз дагы заманыбыз курулуп турат да. Азыр сүйлөп аткандар бар. Мен айткандыгына сүйлөп. Таласта 5 миңге жетти, бир добуш депчи. $100 чейин жетет. $100 чейин жетет. Акча толтура. Бүт ошо силерди урдаган акчаңар. Силерге кечеги апатта жардамга дары-дарбекке келген акчалардын баары бүгүн чыгарып отур. Болбосо каяктан алдылар акчаларды? Кече эмне берген жок ошону? Ар бир үйгө $100 демесе болот беле? Болот болчу да канча адамды сактап калат элек? Эми бүгүн өздөрүнүн бийлигин сактап калыш үчүн ошол акчаларды чыгарып атат да. Анан ошого эл алданып атат да. Мен ушул кейтет. Биз ушул системага, ушул элитага каршы чыгып, мына жаш кыздар, жаш балдар баратат ата мекенде. Мына качан болсун жаштар бизге арызданып келишет да, мен 50 жаштамын да. 50 жаштар бир болбогон жаш экен да, же чал эмессиң, же бала эмессиң да. Ортодо нерва немиясы экенсиң да. Чалдарга барсаң жаштын дейт, жаштарга барсаң аксакалсың дейт. Ушу ордумду таппай эле жүрөм да.
Анан эми башка партияларга барсам мен чай куюп ылдый жакта отурмун. Бирок бүгүн аксакал болуп төрдө отуруп мындай эти көп жилик жеп бир чет жакшы эле экен. Аксакал болгондо элечи. Бирок кеп аксакалдыкта эмес да. Кеп биз барсак эмне кылып беребиз? Биз барсак биз асмандагы айдалып беребиз, тигинтебиз, минтебиз деп айтпайбыз. Биз элдин үнүн парламентте угуп беребиз. Биздин ага күчүбүз дагы, акылыбыз дагы, алыбыз да жетет. Биз ошол жакка барсак, карапайым элдин канча жылдан бери ордунан козголбогон көйгөйүн көзгө чукуп туруп айтабыз. Ай, карапайым элдин көйгөйүн алмаштырышыбыз керек. Силердин эле көйнөгүңөр алмашып атат. Мына 30 жылдан бери 1,5 жыл сайын премьер, 30 премьер болду. Эгемендиктен бери. Башка өлкөлөрдү карагылачы. Өкмөт алмашат, парламент алмашат, элдин жашоосу алмашпай койду. Пенсия көтөрүлгөн жок, пособия көтөрүлгөн жок, эчтеке көтөрүлгөн жок. Бардыгына чыдап байкуш эл мүнөздөп келет да. Анан ошолорду ушундай жашоого алып келген система, схемалар бар да. Азыр 3 партия келатат да. 3 партия келатат, булар күч болуп келатат да. Биринен бир ашат. Бардыгы бизге окшоп, биз мына келдик, биз пара бергенче бара берейин деп келдик да. Парабыз жок, биз эмнени өрөбүз? Алар келет, эми ушул анан дагы отурасыздар таң көрүшүң. Айылдан, Алексеевкадан бул партия мынча добуш алып, тиги партия мынча добуш алып деген таң көрү. Кимди каргарыңды билбейсиз да, ким алды экен депчи. Кимиси жайлады, кимиси шайлады. Тамакты эрте сүйлөмөй дейт. А бирок келечекти канча жылга дагы жайлады. Кептин бар ушул болот кой. Анан бул айыл эми менин кайын журтум да. Бирок кайын журтум кыйын журт болуш керек да. Бул Кыргызстанда таластыктар эмнеси менен Кыргызстанды таң калтырып келесиз. Талас болуп кетсе Кыргызстан солуп кетет дейт да. Талас бул тарыхый манастыр экени. Анан көп тарыхый окуялар бар ушул жерде башталган. Жана Марат Ирем айтып кетпеди, улуу талас салгалашынчы. А бирок Шералы хандагы, Кокон хандыгынын бардыгына таластан барган жортулдар, чоң казактар себеп болгонда, атактуу Байдыктагы, Жаңгарачтагы таласта жүрбөдү эле. Таластан барып туруп такка отурбаду эле. Андыктан таластыктар 2 жолу ыңкылапка себепкер болгонсуңар. Ал деген бийликти алмаштыргансыңар. Бүгүн таластыктар силер системаны алмаштырсыңар. Бийликти алмаштырбайлы го. Бизге азыр ыңкылаптын кереги жок. Бизге азыр ынтымак керек. Силер дагы бир революция жасашыңар керек. Батырдык кылыш керек. Ал жан дүйнөнүн революциясын жасашыңар керек. Ал кандай революция? Ал жана байлардын акчасын алышыңар керек. Чөнтөккө салышыңар керек. Анан айдап туруп жолго салышыңар керек. Мына ушул революцияны жасашыңар керек. Мына ушул батырдык болот. Силер ушуну жасасаңар, акчасын алып туруп, анан кийин 0 деген неме менен айдап туруп жолго салсаңар, силер Кыргызстанга үлгү болосуңар, силер кылымга күзгү болосуңар. Мен ошол батырлыкты каалайм силерден. Ошондой батырдыкка батына турган бир гана таластын эле деп мен ойлойм. Ишенем, силер ошондой нерсени жасашыңар керек. Силер эртеңки келечегиңерди байларга, бандиттерге, банкирлерге, базаркомдорго, уялчактарга эмес, бизге окшогон урушчактарга байлап бериш керек. Ошондо сиз кыргыз тилине ырыс да келет, ынтымак да келет. Жакшы жашоо келет. Мен сиздерди эртеңки 4-октябрдагы боло турган парламенттик шайлоодо бул абийир менен намыстын күрөшү, чындык менен байлыктын күрөшү. Мен билем, чындык ар дайым эл тарапта болгон, чындык ар дайым жеңиштүү болгон. Силер ошол чындыкты камсыз кылып кетип, терең ишенүү менен айтып кетем. Жана мен сиздерге кент башы менен кепилдик берем. Сиздер менин мөөнөтүмдү дагы 5 жылга узартсаңар, мен 5 жыл бою силерге эшекте иштеп берем.